Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан Аян каналы. Мен сиздер менен жаңы ушул идея боюнча бөлүшкүм келет. Анткени бул бизнес баштайм деп пландап жаткан, аз акча менен бир бизнес баштагым келет. Тезирээк бутка туруш керек болуп атат, же болбосо акча кылыш керек болуп атат деген кызыгып жаткан адамдарга мен 10 бекер ниша айтам. Анткени бул бекер идея. Эч кандай бул идеяны сатпайм. Мен сиздерге ушул идеяларды бекер эле айтып берем. Ютубта сиздер болгону лайк менен комментарий жазып кетсеңиздер ошол жетиштүү. Анткени ушул эле идеяларды башка жакта тренинг кылып сатып жатышат. 15 000, 20 000, 25 000. Мен аларга каршы эмесмин, бирок мындай карап көргөндө мен ошол эле идеяларды сиздерге айтам, бирок кыскача меники убакыт чектелүү болгондуктан идеялардын керектүү эле жерлерин айтып берем. Эгер жок бизге кененирээк айт десеңиздер, анда комментарийлерге экинчи бөлүмүн улантышыңды каалайбыз деп жазсаңыздар, мен анда аракет кылам. Азыр тема боюнча айтсам, бизнес боюнча аябай керек. Көбү бизнес баштаса керек, буюрса 2026-жылы максат коюп жаткан адамдар бар. Тезирээк бутка туруп, мындай күндө кире турган кандай бизнестер болот депчи. Анан кийин мен ошолордун бирин айтып берейин, анткени бул аябай керек бизнес жана bundan тезирээк бутка туруп кетесиздер. Буюрса как раз бунун сезону келет жазда. Жазгыга даярданып туруп ачсаңыздар болот. Эң биринчи эле буунусу жер жемиштер, фрукты бизнес. Анткени бул фруктунун эң жакшы жери жер жемиштин. Бул жакта размер калбайт. Размерге карап сатпайсыздар. Мисалы, эгер сиздер бут кийим же кийим кече сатсаңыз, ошол кийим кеченин размерлери калып кетет да. 44-нчү, 45-нчи размер, чоң размерлер сатылбай калып кеткендиктен кичине мындай акчаңыз туура эмес жака коротулуп кетет жана банкрот дагы болгондор болот да. Ал эми бул бизнесте болсо эч кандай размер сурабайт, клиентке жагабы жакпайбы эки жагын карап кийип көрбөйт. Ошондуктан бул бизнесте размер жок. Буну аласыз сатасыз күнүмдүк бир соода десем болот. Анткени мен бүгүн 2 килограмм, 3 килограмм картошка алсам, мен 2 күндөн кийин кайра эле ошол картошканы сатып алганы келем да. Бул жакта мен кайра келе турган бизнес десем жаңылышпайм. Эгер бир Асан деген бала 5 килограмм алма алса, ал 3 күндөн кийин кайра алма жегени келет жаксачы. Ошондой эле сөз да. Бул кайра келүүчү бизнес. Клиентти кайра алып келет жана бул тез болот. Бул жакта мертвый сезон болбойт, токтоп калмай болбойт. Бул күндө өтөт бул бизнесте. Булдан сиз жазгы учур эң жакшы, аябай жакшы бир кирешеге жетсеңиздер болот. Ушул биринчи идея болот жана бул көп акча коротпойт, көп акча сурабайт. Анткени бул бизнести башташ үчүн сизге бир 40 000 сом кетет. 30-40 000 сом тапсаңыз, сиз аз-аздан 4 килограмм, 5 килограммдан алма, картошка, банан, апельсин кылып алып, аны сатып, анан кийин ошол түшкөн акчадан кайра көбөйтүп, бир 3 айда доходко чыгып кетсеңиз болот. Анан бул биринчи идея болду. Экинчи идея боюнча карасак, бул ошонун эле бир түрү мыломоющий средства. Бул кандайлар? Бул кол саман жуунган, шампунь, жаш балдарга памперс, тиш жууганы зубная паста, вот щетка, ошого окшош майда чүйдө бул үйгө керектелүүчү эмелерди, мыломойщийлерди сатсаңыз, bundan да жакшы акча калат. Анткени кайра эле мен айткандай бул түгөнөт. Порошок айына кир жуугандан кийин 2-3 жолу кир жууйт, ал порошок түгөнөт. Самынды дагы колдонушат, түгөнөт. Зубная пастаны да колдонот, түгөнөт. Памперсти деле жаш балдарга колдонушат, түгөнөт. Салфеткалар. Ушинтип бул кайра келип сизге бизнесиңизди айландырып туруучу бул бизнес да. Жакшы идея. Ошондуктан бул мыломойщийде дагы сизден размер кетпейт. Размер сурабайт, размерлер калып кетпейт. Болгону кичине майдараак акча түшөт. Бирок ошол майда менен майдаланып отуруп бир топ акча чыгарып алсаңыз болот. Сиз күнүнө бир 4 кийим саткычакты сиз анын ордуна бир күнүнө ошол 4 кийимден көбүрөөк акчасын чыгарып алгыдай мыломоющий средства сатсаңыз, ошол акчаны чыгарып аласыз. Анткени bundan дагы сезон жок, сезон тандабайт. Эч кандай мертвый сезон дебейбиз. Анткени кыштын күнүндө эле 31 декабрдан кийин 1 январь, февраль болсо мертвый сезон болсо, ошол мертвый сезондо бизге баары бир кайра эле самын керек, кайра эле паста керек, кайра эле шампунь керек жуунабыз.
Ошого бул экинчи идея болду. Бул идея дагы бирөөгө керек болсо, ушул идея менен жумушту баштап көрсөңүз абдан жакшы. Эми үчүнчү бизнести айтып кетейин. Үчүнчү идея бул ич кийим. Бул ич кийимде мен эмнеге бул идеялар биринчи айтып атам, анткени булар эч качан да размер тандабайт, сезон тандабайт, стиль тандабайт. Ошондуктан үчүнчү идея дагы бир угуучуга жагып калышы мүмкүн. Бул ич кийимдин ичинде, эми түшүндүңүздөр да, ич кийим дегенде мужской, эркек кишилердин ич кийими, аял кишилердин ич кийими сатса болот. Жана ошондой эле байпактарды, носкилерди түрлөрү менен калыңы, жукасы, спортивный, узуну, кыскасы, түстөрүнө ак, кара, жашыл, кызыл, көк ушундай түстө носки жана ич кийим, майкаларды сатсаңыз булардан аябай чоң акча калат билинбегени менен. Анткени бул жакта ар бир адамга керектүү жана бул жакта жарашыгына карабайт. Болгону размери бар, жакшы качествосу болсо, ткани жакшы болсо, ар бир клиент алып кете берет. Анткени ар бир адамдын байпагы жыртылат. Анткени көбүнчө бутуз менен баскандыктан байпак жыртылат. Ошондуктан бул ич кийимден, майка жана байпактардан эч качан артка кетпейсиз. Бул күндү өтүп туручу бир идея. Бул эң жакшы идея. Буга дагы көп акча кетпейт. Буга бир 70 000 сом же бир 40 000 сом дейличи, бир 30-40 000 сом сарптасаңыз ошол аябай көпкө жетип берет сизге. Кенен жетет жана бул бизнес аркылуу сиз жакшы кирешеге чыксаңыз болот. Анын жайкысы ич кийим сатасыз, кышкысын шапкаларды сатасыз, баш кийимдерди. Анткени баш кийим ошондой эле керек. Баш кийимди аябай ич кийимди алгандай эле адамдар алышат. Анткени кышында, мисалы жазында кепка керек, күзүндө кепка керек, кышында баш кийимге топу керек. Кышында болсо ошол кепка менен баш кийимди аралаштырып сата бересиз. Эң жакшы жери ошол. Кышында шарф сатсаңыз болот. Бул бизнес токтобойт. Эң жакшы сизге кирешелерди алып келет, бирок чыгашасы жок. Жана бир аз акча менен ушул бизнести баштап кирешеге тез эле чыксаңыз болот. Бул дагы бир жакшы идеянын бири. Муну эстеп калыңыздар. Андан кийинки айтайын дегеним бул продуктовый бизнес. Буга кичине акча көбүрөөк керек. Эгер сиз өзүнчө бир базарга чыгам десеңиз, бир 100 000ден жогору акча керек. Бирок продуктовый бизнесте бул мен аябай сиздер үчүн чынында айтканда ушундай күнүмдүк өтүүчү бизнести айтайын дедим. Анткени мен башка бизнестерди дагы алектенип көргөм, кийим сатып дагы көргөм, недвижимость болгон. Анан мен билем кайсынысы бизнеске выгодный, кайсыл бизнес адамдарга, жаңы баштаган адамдарга лайыктуу, кайсыл бизнес тезирээк өтөт жана кайсыл бизнес менен тезирээк кирешеге чыкса болот. Ошон үчүн мен сиздерге ушундай майда бизнестерди айтып атам. Бул мен үчүнчүгө келдим окшойт да. Төртүнчүгө продуктовый бизнес дегем. Продуктыга сиз бул жактан макарон, май, туз, сахар, un жана башка таттуу жеген тамак аштарды сатсаңыздар болот. Бул продуктыга кирет. Анткени бул дагы мен айткандай размерлерди тандабайт, сезондорду тандабаган бизнестердин бири. Ар бир адамдын курсагы ачат, ар бир адамдын курсагына продукты керек. Ошондуктан мен бүгүн сахар алсам, кайра эле сахар алганы келем. Бүгүн сизден сахар алсам, эртең кайра макарон алышым мүмкүн. Андан кийинки күнү май алышым мүмкүн. Ошондуктан продуктовый бизнес бул берекелүү дагы бизнес. Адамдарга дагы ыраазы кыласыз. Адамдар сатып алышат курсагына. Жана бул мындайча айтканда таза, эч кандай артка кетүүчү эмес, банкрот болуп калуудан сактанган бир жакшы бизнес десем болот. Анткени бул сахардан, ундан макарон ачыбайт. Бирок сиз эгер ичине мен сэндвичтерди коём, же болбосо ушундай майонез, ошол сыяктуу да коём десеңиз, анда холодильникте алышыңыз керек. Анткени холодильниктен ошол майонез, томат, ошого окшогон продуктыларды сакташыңыз керек. Жалпысынан айтканда бул бизнес эң жакшы, тез айланып кетүүчү, кирешеге тез чыгуучу жана орто бюджетти талап кылынган бизнес десем болот.
Муну баштап көрүшүңүз керек. Баштагандан кийин сиз бир аз опыт керек ал үчүн. Эгер сиз бир жаңы баштап аткан адам болсоңуз, продуктага лучше бир жерге кирип 3-4 ай иштеп, ал жактын системасын изучать этип туруп анан баштаганыңыз оң. Анткени бул бизнес байпак саткан, шапки саткандай эмес. Бул бизнес мыламоющий же болбосо ушу фрукты саткан эмес. Бул кичине татаалыраак бир аз. Ошого буну изучать этиш үчүн бир жерге жумушка кириш керек. Ошондо жакшы өздөштүрүп кетесиз. Эми 5-чи идеяны айтсам, бул 5-чи идея парфюм. Парфюмду баарыбыз эле билебиз. Жыпар жыттуу, мындайча айтканда, атырлар да. Одеколон, духи деп коюшат го. Ошолорду сатсак болот. Бул жерде эң башкысы кайсыл жерде сатасыз, ошол зарыл. Жана саткан адамга дагы байланыштуу. Анткени парфюмду, бул атыр, одеколонду сатаарда эң биринчи сатуучу эң башкы ролду ойнойт. Сатуучу клиенттер менен жакшы тил табыш керек. Ушул келген кардардын тилин билиш керек. Жана ал кардарга кандай атыр, одеколон жагат, кандай парфюм жагат, ошону билип туруп, анан ошого жараша предложение бериш керек. Жөн эле сатып берсеңиз, анда бул бир аз татаалыраак болуп калат. Ошон үчүн сиз ар бир парфюмдун жытын жана ошол жытына жараша, ар бир адамдын характерине жараша сиз парфюмдун жытына карап туруп сатууңуз зарыл. Эгер бир серьезный клиент келсе, сиз ага аябай мындай жумшак, ачык жыт берип койсоңуз, ал мындай серьезный жоош адамдарга андай одеколон жакпайт. Аларга более мындай холодный жыт, запах парфюмдор жагат да. Ошондуктан характерине жараша парфюмду дагы туура сатыш керек. Экинчиден, место. Жакшы место ачышыңыз керек. Жакшы место ачсаңыз эле ошол жактан өткөн адамдар эле ала берет. Анткени бул парфюм кыз кишиге дагы, аял киши, кыз кишиге дагы кечиресиздер, жана эркек кишиге дагы кызыктуу көрүнөт. Анткени ар бир адамга керек. Жаштарга особенно керек, эми улууларга керек. Көбүнчө жаштар көп колдонушат. Эми билесиздер да, ары бери барганда бул парфюм керек. Ошондуктан кызыгып ала беришет көргөндөчү. Эгер ойдогудай бир парфюмдун 6-7 түрү бар болсо, анда ошону акырын сатып берсеңиз болот. Бул бизнес аябай токтобойт. Бул дагы жакшы бизнес. Кышы, күзү, жайы сата бересиздер. Жана бул жактан жакшы 50-50 сатсаңыздар болот. Эгер 250 сомдон алсаңыз, бир 450 сом же 500 сомдон кайра ошол парфюмду сата бересиздер. 400 сомдон ушундай 150 сом, 200 сом бир парфюмдан иштейсиздер. Бирок күнүнө бир 5 сатсаңыз, ошо 1000 сом, 1,5 сомдон өзүңүзгө калтырсаңыз болот. Катуу аябай бир саткандын сырын билем, же болбосо мен жакшы сатам, клиенттер менен жакшы сүйлөшөм десеңиз, анда 2000 чейин бул бизнестен акча иштесе болот. Менен эми 1, 2, 3 болду, 4, 5, 6-алтынчы идеяны айтып кетейин сиздерге. 6-ынчы идея бул мороженое. Балмуздак деп коет. Балмуздакты мен мурда өзүм ачам деп кызыкчумун. Бирок кол бошогондуктан мен буга толук кирише албадым. Балмуздакта сиздерге болгону место керек. Бул место дагы сизге аренда чоң талап кылынбайт. Ашып кетсе сизге канча бир 4 квадрат метр жер жетет го дейм. 5 квадрат, 2 квадрат метр даже, же болбосо 4 квадрат метр болсо деле сизге чоң мындай пайда алып келет. Жана бул жактан көп аренда бербейсиз. Ошондуктан бул жакта эң башкысы сатуу керек. Жана агым, клиенттин агымы. Каерде клиенттер көп өтөт? Мектептерге, университеттин жанында, көбүнчө мектептерде болот. Университет, садиктердин жанында, же болбосо адамдар көп өткөн бир микрорайон жактарда, базарга жакын жерлерден ачсаңыз, мороженое анда балмуздак тынбай өтөт. Анткени балмуздак бул агымды жакшы көрөт. Каерде адам көп болсо, ошол жерде сатыла берет. Бул жактан клиент башын оорутуп отурбайт. Мага момундай размер керек эле, момундай кийим керек эле, муну чирип калган эмеспи деп, же болбосо бул жемиш, жер жемиштей эмес. Муну жегиси келген адам алып эле сразу жейт, тандап отурбайт, сурабайт. Ошондуктан балмуздактын бир жакшы пайдалуу, эң жакшы жери ушул. Ошондуктан балмуздактын бирок бир жери ингредиент, балмуздактын составын
эмне кошулат, ошону жакшы билишиңиз керек. Кандай продуктты, то есть кандай жасаса даамдуу, таттуу чыгат, ошону билишибиз керек да. Эгер жөн эле балмуздакты азыраак үнөмдөп, сүттөн азыраак кошуп, шекерден азыраак кошуп койсоңуз, үнөмдөсөңүз, анда клиенттер албетте келбейт. Ошондуктан көбүрөөк клиент келишин кааласаңыз, чын жүрөктөн ошол канча сүт талап кылса ошончо сүт куюп, канча шекер талап кылынса ошончо шекер куйсаңыз, ошого жараша сизде клиент дагы даамдуу, могу жерде мороженое жакшы деп, сизге кызыгып ошол мороженыйны жегени келет. Анткени ар бир адам качествону жакшы көрөт, ар бир адам качество үчүн аракет кылат. Анан мен кийинки идеяны айтып берейин. Мен мурдакы акыркы видеомдо айткам бул чач тарач деп. Бул чач тарачта эми бизнес ачам деген адамдарга анда бул аябай керектүү бизнес. Мен өткөндө дагы айткам. Анткени бул чач тарачта кышында деле, күзүндө деле, жайында деле ар бир адамдын чачы өсөт. Ошондуктан бул чач тарач сезон тандабайт. Эң башкысы мастер жакшы болсо, клиенттер келе берет. Эң башкысы мастер жакшы болсо, клиенттер чачын алдыра берет. Ошондуктан бул жакта мастер абдан жакшы болуш керек. Клиенттер менен сүйлөшкөнү дагы жакшы билиш керек. Эгер сиз жөн эле мен жок салон ачам, клиенттер мастерлер таап алам десеңиз, андай дагы кылсаңыз болот. Бирок сизге эң башкысы мастерлер менен сүйлөшкөндү үйрөнүшүңүз керек. Чач кырккан адамдардын характерин, мүнөздөрүн, алар эмнеге муктаж, аларда кандай көйгөйлөр бар жеке жашоосунда, эмне аларга тынчсыздандырып атат, кандай кылса аларга жеңил болот жумушта, канткенде алар жумушта тажабай иштейт. Ошол жөнүндө сиз тилдерин түшүнүп, мастерлер менен сүйлөшкөндү билсеңиз, анда сиз мастер жалдасаңыз болот. Эгер жок мен эгер мастерлер кетип калсачы, мен кантип иштейм дешиңиз мүмкүн. Бирок туура салон ачканда көп мастерлер кетип калат. Кээ бирлери 3 ай иштеп кетет, кээ бирлери 6 ай иштеп, кээ бирлери 1 жыл иштеп, кээ бирлери 2 жыл иштеп туруп кетип калат. Особенно бир мастерге аябай ишенип алсаңыз, чын жүрөктөн ал жакшы бала деп, анан бир күнү сизге кечирип коюңуз, мен кете турган убакыт келди, жумушум чыгып калды, башка өлкөгө ушул карьерам менен кетип атам десе, анда сиз аны кармай албайсыз эч качан. Эгер ал каалап жатса кеткени, анда кой берүүгө туура келет. Ошондуктан эң башкысы, эгер өзү ошол салонду ачам деп аткан киши өзү мастер, өзү администратор болсо, анда жакшы. Эң жакшысы ошол да. Мисалы кетип калса, башка мастер тапкычакты сиз ордуна иштеп кыркып тура бересиз. Же болбосо универсалсыз. Башка мастерлерге жардам берип, өзүңүз менен өзүңүз клиенттердин чачын кыркып, өзүңүзгө база топтосоңуз болот. Же болбосо мен айткандай эле мастерлерди жалдап, алардын кетпешине условия түзүп берип, жакшы мамиле кылып, клиент ошол мастерлер кетпей, сиздин колуңузда эле иштей бере тургандай мамиле жасасаңыз, анда мастерлер кетпейт, конечно. Анан кийин напряжение берип, аларды гонять этип, слишком эле контролдой берсеңиз, анда мастерлер кетип калат көп элечи. Ошон үчүн эң башкысы бул ошол бизнесмендин мойнунда салон, жоопкерчилик кандай сүйлөшүшөт, ошого жараша мастерлер дагы мамиле кылат. Кийинки бул айта кетсем, кийинки идея бул 8-инчи идея болуп калыптыр. Мен өткөндө айтып кеткем сиздерге, бул кыз кишилерге маникюр, макияж жасаганы. Бул маникюр аябай жакшы бизнес. Анткени бул жерде мен айткандай эле ар бир аял кишинин тырмагы жума сайын өсөт. Жума сайын келип тырмагын жасатат. Мисалы бүгүн 2 адам келсе, ал 2 адам 1 жумадан кийин келечекти кийинки клиент келет да, ал тырмагын жасатат. Ал кийинки клиенттин тырмагын жасаганыңыздан кийин, 1 жумадан кийин биринчи келген клиентиңиз кайра эле келип калат, анын тырмагын жасайсыз. Мындайча айтканда, база жана постоянствода сиз ушул тармакта клиент топтосоңуз болот. Бул маникюр аябай жакшы жумуш жана бул көп сизге, мындайча айтканда, киреш алып келет. Эгер сиз ыгын билип, жакшы көрүп иштесеңиз, анда ушул эле сфера менен сиз аябай көп акчаларды алып, өзүңүзгө машина, үй алганы даражага жеткизе болот. Чын. Анткени маникюр аркылуу мен билем, тааныштарым бар, аябай чоң акча табышат да кыздар. Ошондуктан эгер сиз эң биринчи бул кызыгуу да, жумуш үчүн маникюрга кызыкпай эле жумуш үчүн, акча табыш үчүн иштеп атам десеңиз, анда сиз көпкө барбайсыз. Анткени бул убакыттан убакытка тартып, бара-бара каалооңуз кетип, энергияңыз кетет. Ошондо
акча үчүн гана иштегендер жумушка чыдабай чыгып кетет. Ал эми чын жүрөктөн жыйынтык үчүн өзү кызыгып иштеген маникюр жасаган адамдар калып кетет. Вот ошолор аягына чыгарат. Ошондуктан маникюрда чыдамкайлык жана кызыгуу керек. Макияж жасаганда деле кыз кишилерге ошол эле акча төлөнөт. Каш тергизишет, кирпик жасашат. Түрлөрү көп го, эми кыз кишилер билет. Ошолордун бирөөсүн үйрөнүп алыңыз. Каш тергич, каш терип иштеңиз. Кирпиктерди жасап иштейт экен. Эми түрлөрү көп. Макияж, тырмак. Анткени эми мен магазинде иштеген жаман эмес дебейм. Жаман дебейм, то есть кассир болуп жаш кыздар иштеп жүрөт. Ооба, балким алар иштейттир. Балким алар окуйттур, окуусуна байланыштуу ночко иштеп жатат. Кээ бирлери окубаса деле ошол кассада иштеп, же болбосо дагы бир складтарда иштеп жүрөт. Ошондон көрө менин оюмча ушул алардын ордуна ушу маникюрда иштесе, менин оюмча жакшы. Алар биринчиден опыт алмак, экинчиден ошол аркылуу чоң акча тапмак, үчүнчүдөн бул убакыт бара бара бизнес ачып алмак да. Анан ошол жөнүндө дагы ойлонгон кыздар болсо жакшы болот го деп ойлойм. Бул менин бир гана өзүмдүн оюм. Анан 9-нчу идея бул баня. Баня эми бул акчасы чоң адамдарга биринчиден, экинчисинен акчасы азыраак адамдар деле баштаса болот. Айырмасы эмне? Айырмасы мисалы, эгер сиздин үйүңүз, жер үйүңүз бар болсо жана жер үйүңүз чоң болсо, ошол үйдө эле баня салып, ошол үйдөн эле акча тапсаңыз болот. Сизден эмне кетет? Эптеп-септеп баня салсаңыз, эптеп-септеп клиенттер дагы ошо жараша аз келет. Ал эми сиз жок, мен чоң, жакшы клиенттердин көп агымын каалайм, клиенттер дайыма келишин каалайм десеңиз, анда сиз ошого жараша условия түзүп, жакшы адамдарга жака турган баня жасап беришиңиз керек. Кичинекей тар болсо дагы, бирок киргенде жагымдуу, условиясы бар баня болсо, тазаланып тыкан турса, печка дайыма жагылып, парилкасы ысык, аябай жакшы болсо, анда конечно жакын жашаган клиенттер, кошуналарыңыз ошого баняга түшкөнү келет. Эгер акчаңыз аз болсо, акчасы аз адамдарга түшүнөм. Аз-аздан ошо баня салып, условия жок болсо дагы чыдап, ошо арзаныраак кылып туруп баняга жаксаңыз, 150 сомдон, 100 сомдон баштаңыз балким. Ошентип арзан баня деп адамдар келет, акчасын топтоп отуруп, түшкөн акчадан улам 1000 сом түшүп калса, 2000 сом түшүп калса, бир какой-то бир кийим илгич вешалкасын жаңылап коюңуз, астын цементтеп коюңуз, кафель кылыңыз, кафелдерин жаңылаңыз. Ошентип отуруп сиз баняны жаңылап, ошол деңгээлге жеткенден кийин, анан кийин акырын орто баада койсоңуз болот да. Баня. Анан кийин чоң баня бар, кийинкиси. Буну уже бир 20 адам, 30 адам общий баня кылам, общий баня кылгым келет, же болбосо номерной баняларды кылгым келет десе, бул адамдарга анда бир частный участокты алып арендага, жана чоң бир баня салса болот. Анан кийин ошол баня аркылуу акча каражат тапса болот. Эмнеге? Ал үчүн сиз биринчи аздан баштасаңыз жакшы. Кичинекей баняды салып туруп, андан канча отун жаксаңыз, көмүр жаксаңыз канча көмүр кетет бир клиентке, жана ошол түшкөн акчадан канча көмүр бир клиентке кетип атат, 1 саатына, 2 саатына канча кетет, ошону эсептеп туруп, чыгашасын кирешеден минусовать этип өзүңүзгө канча калып атат, ошону чыгарып туруп, ошол система менен кетсеңиз, анда сиз анан чоң баняны дагы башкарыш өтө оңой болуп калат да. Ошондуктан бул жакшы идея. Үйү барларга, үйүнө жакын жерге ачып алса, бул сизге күндө бир күнүнө 1000 сомдон акча түшүп турса жаманбы? Жөн эле да. 2000 сомдон жакшы да. Ошондуктан бул бизнести баштасаңыз абдан жакшы. Жана акыркы бизнес бул продуктовый магазин. Кайра эле бул продуктовый магазин, үйдөгү продуктовый магазин. Бул жакта уже мен магазинге чыгыңыз дебейм, же болбосо базарга чыгыңыз дебейм. Бул жерде үйдө, эгер сиздин үйүңүз менчик болсо, жер үйдө жашасаңыз, ошол жер үйдө эле капталына бир 20 квадрат метрби, же болбосо чоңураак десеңиз 40 квадрат метрби магазин салып, ошондон продукт ачсаңыз жакшы. Үйүңүздө эле кирип чыгып отуруп бизнес кыла бересиз.
керектүү буюмдарды аласыз. Эми жер үйдө жашагандарга особенно эмне керек? Эми билесиз да, баарыбыз эле продукты керек, памперс керек, сүт керек, нан керек. Теги продуктага связанный бардык продукталар керек да. Ошонун баарын магазинге жыясыз жана иштей бересиз. Чыгашасын, кирешесин эсептеп турасыз. Канча касса эртең менен канча касса менен ачтыңыз, кечинде канча касса менен жабылды. Жана бүткөндөн кийин жумуш товарды 50-ге бөлөсүз. Расходду доходдон мындайча айтканда чачыратасыз дагы, түшкөн акчаны топтой бересиз. Бул жерде эң биринчи пайдалуу жери, эгер менчик үйүңүз болсо, бул жакта сиз аренда берем деп отурбайсыз. Арендага акча кетирбейсиз. Ошол аренданын акчасы өзүңүзгө түшөт, налог деле төлөп коесуз. Бир ошол мындай жакшы жери ошол рискованный эмес да. Эгер башка жерде ачсаңыз, эми аренда чыгарыш керек деп, эми аренданы деле чыгарса болот. Эгер арендага чыгарбасаңыз акча көбүрөөк түшүп, ошонун көбүн эле сиз кайра товарга киргизесиз да. Ошол жакшы жери бар. Ошондуктан аренда төлөгүм келбейт десеңиз, анда үй өзүңүздүкү болсо, жер кенен болсо, анда продуктовый магазин ачканыңыз эле оңой. Мына бүгүнкү чыгарылышта мен сиздерге колдон келишинче ушул 10 идеяны кыскача айтып кеттим, туугандар. Бирок мен мына жөн эле сүйлөгөн жокмун. Бул чынында боло турган бизнестер. Чынында эле бул бизнестерди баштасаңыз, сезонуна карабай бизнес айланып кетет. Башынан мындайча айтканда 40 миң же 30 миң менен башталып, 30 миң менен баштай турган бизнестерди айттым. 40 миң менен баштай турган бизнестерди айттым. 50 миң, 60 миң, акырына такалып бир 150 миң, 200 миңге чейин 200 миң менен баштай турган бизнестерди айтып кеттим. Суммасы деле өтө чоң эмес. Ошол 30 миңди азыр бир жерге иштесеңиз, 1 айлык зарплатаңыз, ошону топтоп туруп, жазгыга максат коюп, ошол бизнести баштасаңыз, булар айлануучу бизнестер. Анткени мен көргөм. Мен айтып атпаймынбы, мен жаш кезимден эле ушул ар кайсы жерде де, ар бир адамдын колунда иштеп көргөм, продуктовый саткан бир байкенин колунда иштеген, кийим саткандын, жер жемиш саткандын, сфера услуги могул бьюти сферада иштегенмин. Ошондуктан мен ошол колдорунда иштеп отуруп, мен бизнестерди изучать эткем. Ошондуктан мен буну сиздерге пайда болуп калсын, ушул бир жардам тийип, ким бирөө максат коюп жатса, ошол кызыгып жатса, баштайм деп жатса, ошол бизнесин баштап кетсин деп, ушул өз оюм менен бөлүшүп атам. Анан кийин башка бирөөлөрдү угуп, тиги мотивация берип, бизнести нөлдөн үйрөтөм деп, тиги сизди чакырып алып, анан кийин тиги миллион менен баштаган бизнестерди сунуштайт. Андайдын кереги жок. Аздан баштаңыз. Ушул мен айткан эле сөздөрдү алар бир майдалап отуруп, 10 күндүк, 1 айлык тренинг кылып алышат да. Мен ушу кыскача эле айтып койдум. Эгер бул тема кызыктуу болсо, комментарийлерге улантуу ушул кийинки ушул бөлүмдү чыгар деп жазсаңыздар, эгер ушул комментарий бир где-то 50 комментарий алса, анда мен кийинки бөлүмдө улантысын айтып берем. Бул чыгарылышта ошо кыскача, чтобы ким пландап жатса, жаз келатат. Ошого ушул жазында ушул бир бизнести каалап жүргөн адам болсо, риски аз, чыгашасы аз, ушу бизнесте күйүп кетпесин деп, майда, тез өтө турган, оңой, жеңил бизнестерди айтып бердим. Ошондуктан баарыңыздарга ийгилик. Эгер максатыңыздар коюп жатсаңыздар, коюлган бардык максаттарыңыздарга жетишиңиздер жана бул видео менен, чыгарылыш менен жакын адамдарыңыздар менен бөлүшө кетиңиздер. Анткени бул мен үчүн абдан зарыл жана керек. Укканыңыздар үчүн чоң рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.